Күйөөсү тири турганына карабай Самара Каримова кара кийинди. Анжеликаны тураган Самара Каримова да Дубайдан кара кийинип, мечитке барган көрүнүштөрүн Instagram баракчасына чыгара баштады. Кыргыздын салтында жок мындай жорукту пропаганда кылганы кайсыл акылга сыят? Күйөөсү өлгөндө кара кийинчү эле. Эмне бул урчу жамандыкты көксөп калганбы? Instagramда 1.800.000ден ашык катталуучусу бар. Самара Каримова жаштарга тескери үлгү көрсөтүп атса, кояй деген койчу жан жокпу? Көпчүлүк ырчыларыбыз жеңил-желпи жоруктарды коомчулукка таңуулашып, шоуга айлануучу адат кылып алышты. Тиешелүү бийликтин бутактары тарбия иштерин жүргүзбөсө болбойт го, деп Арба Кейчи сайты жазып чыкты. Ырчы Максат Садырбеков жакында ата болот. Күн сайын жубайымды көрүп бактылуу болуп жатам дейт ал. Бул кабарды Ырчы мырза Супер Чекит KG порталына ырастап, төмөнкүдөй маалымат берди. Кудай буйруса, жазында Айсулуу экөөбүз ата-эне болуу алдында турабыз. Перзентибиз уулбу, кызбы билген жокмун. Айсулуу билсе да мага айтпа деген. Перзентибиз төрөлгөндө бир жолу билгим келет. Албетте, кыз болобу, уулбу айырмасы жок. Болгону дени сак бала төрөлсө болду. Адатта айымдар кош бойлуу болгон учурда мүнөзү бат өзгөрүп, түшүнүксүз болуп калат дешет го. Айсулуу андай болгон жок. Көз тийбесин. Мурун кандай болсо ошондой боюнча. Жада калса мурункудан да жадырап жайнап ачылып кетти. Күн сайын жубайымды көрүп алып өзүмчө сүйүнүп, кубанычым койнуна батпай бактылуу болуп жүрөм. Мага ушул учур аябай жагып жатат, деди Максат. Белгилей кетсек, Максат менен сүйүктүүсү Айсулуу 9 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп, баш кошушкан. Алардын үйлөнүү тою 2019-жылы 6-июнда Бишкек шаарындагы тойканалардын биринде өткөн. Маалымат булагы Супер Чекит KG.